Барыңыздарга салам. Биз бүгүн ушул слоеный тестодан жасалган кытыраак аябай сонун печеньени өзүбүз гана үй шартында эле жасап коебуз. Продуктусу дагы аз эле, жөнөкөй кылып эле жасай беребиз. Анда эмесе баштадык. Эң биринчи эле слоеный тестону алабыз. Мен ушул фирманыкын колдоном. Камыры аябай сонун болот. Андан кийин эле бул без дрожжевой, дрожж кошулбаган. Ушундай кылып камырды комнатный температурада жумшартып алабыз, эритип. Андан кийин эле камырыбызды экиге бөлүп жайып баштайбыз. Мына камырыбызды ушундай кылып жукартып кете беребиз. Качан гана 1 сантиметрдей ушул камырдын калыңдыгы ошондой болгондо гана болду кылабыз. Мынакей видеодо да көргөзүп кеттим. Андан кийин эле үстүнө кичине бир аз сливочный маслодон кичине аз гана сыйпап коебуз дагы, андан үстүнө сахардан сепип баштайбыз. Сахар тегизип алгандан кийин ушундай кылып видеодо көрсөтүлгөндөй үстүнө дагы бир сыйра тегизип алабыз. Андан кийин эле эки камырдын эки жагын бириктирип, дагы бир аз сливочный маслодон сүкөп, ушул эле процессти кайрадан колдонобуз. Сахар себебиз, кайра тегиздейбиз, кайра эле экөөнү бириктиребиз. Дагы эми ортосуна май сүйкөп, кайра эле үстүнө сахардан сээп, эки жагын бириктиребиз дагы, андан кийин кесип баштайбыз. Мындай кылып камырды кесип жатканда аябай жука кылып койсоңуздар деле болот. Анткени камыр без дрожжевой болгон үчүн аябай көтөрүлөт, сонун болуп чыгат. Андан кийин эле духовкага ушундай пергаментный бумага салып аласыздар. Салбай койсоңуздар деле боло берет. Бирок астын майлабай эле кое берсеңиздер болот. Ушундай кылып биз печеньяларыбызды тизип алабыз дагы үстүн болсо жумуртканын сарысы менен майлап коебуз. Кааласаңыз жумуртканы сыйпагандан кийин үстүнө дагы бир аз сахар себелеп койсоңуздар болот. Ал аябай ширин болуп, сонун болуп чыгат. Мынакей баары даяр болгондон кийин духовканы алдын ала ысытып коебуз. 180 градуста 20-30 мүнөт бышырсаңыздар болот. Ал эми 200 градуста дагы 20-15 мүнөттө бышат. Мынакей биздин эң оңой жана эң ширин, сонун болгон печеньябыз бышып калды. Хрустящий чай менен ичсеңиздер болот, балдарыңыздарга бышырып берсеңиздер болот. Магазинный печеньяларга караганда өзүңүздөр бышырып берген ал да канча берекелүү жана ширин болот. Сөзсүз ушул рецепт менен жазып көрүңүздөр жана комментарийга жазып, видеого лайк, подписка таштаңыздар. Жана дагы башкаларга бөлүшүп койгонду унутпаңыздар.